Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров парламентте адам укуктары жана маалыматтык коопсуздук боюнча маселелерди кеңири талкуулоону сунуштады. Бүгүнкү жыйында эл өкүлү журналист, коомдук ишмер жана активисттердин маселесин көтөрдү. Февралдагы календарлык планга өлкөдөгү эң орчундуу болуп жаткан адам укуктары маселесине байланыштуу жагдайды киргизиш керек. Журналисттердин, коомдук ишмер, жарандык активисттердин үстүнөн болуп жаткан маселе боюнча маалыматтык коопсуздук маселесин дагы ушуга киргизиш керек. Социалдык тармактарда ар кандай чектен чыгып кеткендиктер жөнүндө айтуудамын. Кыргызстанда адам укуктарын сактоо абалы жөнүндө деп киргизип, талкууласак көп суроолорго жооп тапкан болобуз, деди Мадумаров. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындар 23 январда чогулуп, аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин экөө үй камагына чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев журналисттин иликтөөсү кандай болбосун, анын жеке жашоосуна кийлигишпей маданияттуу түрдө жооп берүүгө чакырды. Бул тууралуу эл өкүлү бүгүн 26 январда парламенттин жалпы жыйынында айтты. Журналисттер иликтөө жасаганда ал туура эмеспи, жалган болобу, ага маданияттуу жооп бериш керек. Пресс-конференция уюштурабы, пресс-релиз аркылуубу, анын ар кандай жолу бар. Бирок журналисттерге басым кылып, жеке жашоосун видеого тартып жарыялап, биз ушундай деңгээлге түшпөсөк, чындыгында УКМК өз эле уят болуп жатат. Атайын кызмат башкы прокуратурага айтат элем. Цивилдүү ыкма менен жооп берсеңер, деди Бекешев. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен келген депутат Айгүл Айдарова ант берди. Белгилүү болгондой, кечээ 25 январда БШК токтому менен Айгүл Айдарова Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты катары катталып, ага белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төш белги тапшырылган. Ал мандаты жокко чыгарылган Оразайым Нарматованын ордуна келди. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованын мандатын жокко чыгарган. Мындай чечимге анын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы негиз болгон. Сынды душмандык эмес, достун күйүп айтканы катары кабыл алыңыз. Мындай пикирин Жогорку кеңештин жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев билдирип, президент Жапаровго кайрылуу жасады. Азыркы күндө сизди жандап, резюме көтөрүп, кошомат кылган ар бир адамга өтө кылдаттык менен мамиле кылууга чакырамын. Буга чейинки башчыларды сазга батыргандар азыр дагы сиздин жаныңызда айланчыктап жүргөндүгү коомчулук сөз кылууда. Сиз душмандык эмес, достун күйүп айткан сыны катары кабыл аласыз деген үмүттөмүн. Ал азыркы күндө Жапаровду жандап, кошомат кылган адамдарга кылдат мамиле кылууга чакырды. Белгилей кетсек, Акылбек Түмөнбаев Ысык көл облусундагы номер 35 Ак Суу округунан шайланган. Айрым маалыматтарга караганда Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы. Ал президенттин эжеси Акат Жапарованын күйөөсү Таалайбек Түмөнбаевдин бир тууганы.